199 маршруттук таксинин капталынан жыгылып 30 метрдей сүрүлүп барып токтогонуна Байтик, Баатыр жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде кечки 6 чамасында өтүп бараткандар күбө болгон. 15 адамдын 4-ü жараат алган. Жабырлануучулардын бири 14 жаштагы өспүрүм Балдар бейтапканасына жеткирилген. Ал эми 2 адам учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун травматология бөлүмүндө дарыланып жатат. Бирөөнүкү кыз бала колу сөөгү сынып, териси ажырап, сөөгүктөн териси айрылып, сөөгүктөн эти дагы ажырап кеткен. Сөөгү сынып, ал кызды жаткыздык. Ден соолуктары жакшы, акыл эси тунук, басып жүрүшөт. Бирок жанагы алган жаракаттары бир 10 күндүн ичинде дарылаганга талап кылат да. Ал эми 30 жаштагы Мураттын сөөгү этинен ажырап кеткен. Эми ал 10 күн бою бейтапканада жатып дарыланууга мажбур. Анын айтымында унаа өтө катуу ылдамдыкта бара жаткан. Арткы орундукта отурган жүргүнчү эмне болуп кеткенин түшүнбөй да калганын айтат. Бирок эмнегедир ал жүзүн көрсөтүп айтып берүүгө макул болгон жок. Мен оң жагымда эң акыркы предпоследний рядда терезе. Так что мен түгүн чыктым. Айын терезе жакта болчу. Майнек жерге тийипсин паспорт сөйлөп калды. 30 метрдей. Учурда кагылышкан 2 машина тең айып унаа токтотуучу жайга киргизилген. Аларга медициналык жана техникалык экспертиза дайындалды. Маршруттук такси мейкин жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык экени маалым. Бирок аталган ишкананын жетекчисинен да, кичи автобустун айдоочусу Токтубек Кабыловтан да интервью алууга мүмкүн болгон жок. Ал ортодо бул компаниянын карамагындагы коомдук транспорттор буга чейин да жол кырсыктарына кабылганы аныкталды. Былтыр жыл аягында дал ушул ишканага таандык 138 маршруттук такси оодарылып кетип, андан Токтакан Райымбекова аттуу келин колунан ажыраган. Четтеп салгыла деп айта албайбыз, бирок ошого барганга мындай кайрадан же экзамен бергенге ошого мажбурлап кат жиберебиз да жетекчилигине. Эгерде жетекчилик жактан эч кандай чара көрүлбөсө, анда улам ошо мекен жол болсо да башка ишканалар жактан жол кырсыктар көп катталган болсо, ошонун жетекчилигине айып төлөгөнгө протокол түзүүгө мажбур болобуз. Айыптын өлчөмү болжол менен канча болот? 5000 сом. 5000 сом жетекчисине болот. Ал эми 199 маршруттук каттамдын дагы бир айдоочусу март айынын соңунда техникалык көзөмөлдөн өтпөй жолго чыккан үчүн 5000 сом айып салынган. Тилекке каршы коомдук транспорттун айдоочулары дайым эле жол эрежесин сактай бербейт. Алардын кесепетинен ири автокырсыктары катталып, айрымдары адам өлүмү менен аяктап жатат. Былтыр Борбор калаада бир жыл ичинде коомдук транспорт катышкан жол кырсыктарынын саны 14 болсо, быйыл 4 айда эле 28 факт катталган. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.